Саламатсыздарбы достор, мен азыр ушул Бужум айылында турам. Тилекке каршы ушул телефон чалуулар болгонуна байланыштуу түз эфирим үзүлүп калды. Буга чейин белгилүү болгондой, ушул Жигитали өзүнүн келинчеги жана анын эки агасынын колунан мыкаачылык менен өлтүрүлүп, анын жансыз денеси мүчөлөнүп туалетке ташталган болчу дааратканага. Анын өлүмү боюнча тергөө иштерине наразы болуп, бүгүн Бужум айылынын тургуну жана элдик көзөмөл биргеликте атайын ушул Бужум айылында жыйын өткөрүп жатышат. Мына ушул жыйындын жүрүшү боюнча сиздерди азыр биз түз эфирден көрсөтүп беребиз. Ал эми экинчи тарап келген жок, бирок эки тарап чакырылган болчу. Азыр мен сиздердин мына ушул жайынан алып берейин. Ушул Бужум айылынын элинин пикири мына ушул окуя боюнча кандай жана тергөөгө кандай нараазычылыктар жаралып жатат. Maksat bayanlar kılıp alıp geldik. Müşelerine öte ziyan keltirgen da. Müşeler ajatkanaga taşıgan. Ajatkanaga bulan aldık. Ajatkanaga taştap şu 4 gün oşakta turup kalgan. Kimden ajatkasına? Bu kaynakasını ajatkanasına aparıp bu üyünde birinci üyünde öldürüp üyüge aparıp bunu birinci örtügen. Örtügenden keyin bolga kalgandan keyin bu iki şu kaynakası bularda müçölüp ajatkanasıga taştap onun üstünden bir tupraktарды taşta bergen. Alan kelgen учурда бул жерде биз менен кошулуп издеп жүргөн булар дагы. İştekeni bilmegen kişi o. İşte meni bilbейди кылган деп ойлогон да. Булар келип şu үйүндөн баягы жалбырактарды апарып, эмне болгон болсо 2 күн үйдү тазалап туруп, анан тагаларга барып айткан да. Бизге келип айткан эмес. Кийин анан ошол ички иштер эмелери ошол ажатканадан тапкандан кийин бизди эмеге чакырды, экспертизага барганда муну 9 мүчөгө бөлүп таштаган. Колдору күйгөн, башын экиге бөлүп, башынын жарымы жок. Ошондой болгон. Кулкалап калган да. Ошол эле күнү бул өлтүргөн күнү келин менен наргы жеңеси ушул биздин үкабыбызда жаткан. Kaynagası kelgen ertesiga akama kelip şu bolgan nерселерди сурап кеткендер. Анан бул экинчи күн анан бизге айтылган болду. Бирок биз менен кошулуп ата-энеси ошо акалары дагы издеп жүргөн. Siz ошол эмне сурап берип турайын. Сурап берсең. Бул жактагы эми элдин астында сүрүп аткандар турачыңыздар. Кандай акыбалда таптыңыздар, кантип таптыңыздар, кантип жерге берилди? Анан мына азыр сиздер Бужум эли өзүңүздөр наразы болуп атасыздар да. Эмне үчүн келмеңиз жоопко тартылбайт? Келиңиздерде сиздерде кандай күнөөсү бар деп ойлойсуздар? Ушулар боюнча дагы туура эме айтып кетсеңиздер өзүңүздөрчү. Же буга чейин кандайдыр бир ошого бир жол берди беле бул келин ошондой шекисине турганчы? Эмне үчүн шектенип атасыздар? Ушулар боюнча айтып кетсеңиздер. Bu kelinlik эми ар бир эле семьяда уруш болот. Ошончо чыр болот да. Булар эки жолу ушинтип ошол өлтүргөн кайнагасы өзү алып кетип калып, кийин өзү алып келип бизге жабынып алып келип берип жүргөн бул келинди. Şu акыркысында дагы алып кетип өзү алып келип берген эми. Анан 10 күн өтпөй ушул иш болду да. Эми экөөнүн ортосунда кандай уруш болгон, мен аны билбейт экенмин. Эми икабыз ончолук эле урушуп кыла турган балдардан эмес эле. Мен ошонтип ойлойм да. Кошумча сөзүңүз жокпу? Эми кошумча сөзүм эле ушул келини менен жеңесине барып сурап керек да. Жоопко тартыш керек да. Ошол күнү өлтүргөн күнү ошолордун үйдө жатып атса, Машинаны ошолорду ташып. ошол үйдөгү нерселерди тазалап ушундай кылган да. Чакырып сураш керек. Мен дагы бир суроо берейин. Жака издеп жүрүңүздөр.
жогоруда кабардар болду. Мисалы сиздер эмне деп кетесиз, Садыр Жапаровго кайрылууңуздар барбы, Камчыбек Башевке чебуну канча керек бизге ушул аракет кылсак, ошол сиздер айтып берсеңиздер. Эми биздин кайрыбыз эле ушул ишти аягына чейин чыгып ушул ким катышкан болсо ушунун күнөөлөрүн мойнуна алып жообун алыш керек да. Эми мен суранарым ушу жогорку жактардан. Шуну чечип беришин каалайм да. Чоңдордун. Элден да сүйлөсүн. Элдерден да сүйлөп берсин. Кимна Мурзаева Калбыжы кайжа баары эл жакын кошунасы болот экен, ошо күндөрдү көрүп калган жерлери бар экен, ошолорду айтып берсеңиз. Жаксыңарбы элдерим, журттарым, анау жигиталинин өлүмү эң аянычтуу, эң каттуу жазаны ала турган бул кырсык болду да кызым. Эң өкүнүчтүүсү ошонун үй бүлөсү, семьясы ошо өлтүргөн кайне, кайнаталары, кайнагалары, аялы, жеңеси бардыгы билип туруп кошо издегендиги де болуп атат. Бунда элдин алиги таламыны талашмак түгүл, элди өлтүрүп алганын мойнуга албастан туруп, өздөрүнү өйдө сезип кошо издеп, ой бизден көрүп атат айланайында издеп көргүлөчү, тапкылачы деп балдар элдердин немесини, кандайдыр бир немесини паска уруп атат ушу жигиталинин урук туугандарын. Мен бу жерде айтат элем да, ушу баланы мен кичинесинен каттата каттенесини, ой, каттене каттатасына ата энесини мен 100% билген алымын. Ушул жерде кылмышымын. Кошо билип жүрөбүз. Бул бала бирөөгө катуу тие турган эмес, жайдары, кичипейил, өтө жакшы жумшак бала болчу. Бирөөгө каттык сөзү жок да ушу бир ичип көчөдө ойноп же болсо бирөөлөргө катуу айтып бакырып өкүрүп жүргөн бала эмес эле. Мен ошо баланын жалгыздыгыга өкүнөм. Анан мынабы бардыгы буга каралоочунун дагы, актоонун дагы эч кимдин кереги жок эле туруп, өздөрү соттоп, өздөрү камап коюш керек да ушуларды. Кантип бизде мыйзам жок. Мен ошону үчүн мына Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге суранып, өтө энелик жүрөгүм ооруйт. Алиге чейин 3 айдан бери мен 3 күн ошо баланын үйүгө патаага даже путумду коюп барууга кудуретим жеткен жок менин. Отуруп ийладым. Кантип жалгыз баланы ушинтип өлтүрүп таштады ушулар. Кантип деген суроолор мага келди. Барып şu эшиктериге титиреп барып титиреп кайтып чыгып келдим, апасынын өңүнү карапчы. Эми ушуга эч кандай каралуучунун дагы кереги жок, бир башканын кереги жок. Неге иштегендер карап отурат? Неге ошол ким башы бардыгын билип турушат, көрүп турат, сурап турат, билип атат, элдер тууган уруктары ыйлап айтып атышат. Ошолорго буларга алиги неменин адамдардын мындай бизге окшогон адамдардын кереги жок. Айтып бергенге өздөрү соттоп, өздөрү керектүү чараларды колдонуш керек эди. Мен ушу алиги бизде иштеп аткан жогорку немедегилер адамдарга дагы наразымын. Бизде значит закон жок. Адамды кадырлооду билбейбиз. Адамдын кадыры эмне экенин билбейбиз. Фарзат кандай экенин билбейбиз. Ата эненин кандай немеде турушун билбейбиз. Ana şu iştegenler bardығы, bizde iştegen участковойлар vardır, başkalar vardır, iştek surap, koşa жүрген adamlar vardır. Şular bardығы, ali yenelik nemeni dağı oylaş gerek eder. Neni narazı olgan yerim oşo başçısı kelin olgan, kelin menen uruşkan, ketken, kegen, şonda atenesi aytıp koygoyu. Balam 3 balam var. 5 balalılar acıra otat degerde peşinesi bozu. Sen yaşavaysın be, значит balam boldu. Otur bir yakta deyip koysa bolu. Atenenin koludan kelevi şol, ateneleri yakalaktık, aligi bir belasını tartıp şu jigit alın törüde oturttur. Balanın ölügü tapıca. Nege olarında oturat yerde. Bilet, sebebi kügüzgen apar, balasının üyüge tüveletke taşlagan. Bilet, nege bilmey kalsın. Nege bilmey kalsın. Şu ateneleri, tuğan urukları kantip bilmey kalsın. Özdörü şu joopkerçilikti sezgen yok bizde iştegen mına jetekçileriyiz ana şu ne suragan adamların ardın ne desinler ana şular bilgen yok onu işte tergevçiler öde oldular. Tergevçiler özdörüyle şunu bitirip koysa bulut da bu yeneni joğu kantı var tuğan urukları kantı var bunun 3 balası peşenesine yazganını görüyor. Ayalını çağılı yenelik hukuktan acıratıp durup oturguzup koysun. Cüret eken, iştep atat eken. Aptekada iştep atat eken.
Bazarma bazar kolundan ne kelet dep жүрөт. Оларды көргөн сайын булардын туугандыктары күйүп атат. Күйбөгөндөрү бизге окшогондор жүрөт. Билбейбиз мисалы үчүн. Бирөөнүн жарыгы бирөөгө күйбөйт. Мен суранып кетем ушу жогорку жетекчилерге, өдө ылдыйларга бардыгы мындай бирөөдөн сурап, өдө ылдыйдын кереги жок. Жөнөкөй эле өлтүрүп жаткызып койгондо бир жөнөдө. Мейли ошол ата энесиге барып атканда айтпай, ой айланайын, өлтүргөнчө өлтүрүп койсун, коюп кой өлүгүнү жок дегенде ак кепиндеп көмүп койсун деп. Неге түбөлөткө таштатат? Кантип билбей калсын баласынын колгондогун ата энеси. Мен мында ата энесини дагы күнөөлөймүн. Тууган уруктарынын бардыгын күнөөлөймүн. Кантип эле ушу билбей калсын? Кантип билбей калсын? Мейли жоголгон жерди мына биздин мээлебиз билбептир. Сезбептир. Кошо издеп жүрүптүр. Кошо издеги чак кеп жаткызып койбойбу? Кокустан өлтүрүп алдык. Экөө урушканын койбодук. Жаман экен, бул жаман жигиттери жаман деп туруп өлүгүнү бүтүн коюп койбойбу бизге? Ата энеси жакшылап кылып жок дегенде суу көзүнү көрүп туруп көмүп койбойбу? Өздөрүгө дагы жакшы болот edi. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Өтө өкүнүчтүү. Бул чекке жеткизип, элди жыйып, элден сурап отурбаш керек мындай немеге. Көрүнүп турат, көрүнүп турат. Туурабы? Көрүнүп турат. Мен шундай ушу эне катары мен жүрөгүм ооруйт бул баланын өлгөнүгө. Жалгыз бала жалгыз бала. Ошонун мен шундай капамын ушу ата энесиге ошо өлтүргөн балдарды иштейт экендер, 5 жылдыкка жогорку билимдүү адамдар экен, түшүнүктүү адамдар экен. Кантип олар мүмкүн олордун энди мен билбейм, точно буларды тааныбаймын. Акчасы көп үчүн бардыгынды тынчытып коюп атат. Колуңдан эмне келет деп атат. Мейли, колудан эч нерсе келбесин, Кудай бардыр. Жок дегенде Кудай жазалар. Эгерде бул биздин өкмөтүбүз, биздин текшерүүчүлөр, биздин немелерибиздин колунан эч нерсе келбесе, ошол Кудай өзү жазалап алар балдарын. Мен эң эле суранып кетерим ушу Садыр Жапар биз ошолорду элдин таланын талашат. Элге бир жакшылык болот, жаш балдар экен. Ушулардын иши тууру деп, ушуларга ишенип атабыз. Мен ошолорго кайрылам. Жок дегенде ошол жактан эле зона кылып койсун, давай ошол өзүнүн немеси деп алып кете берсин. Эч кандай мында алыгы бирөөдөн сурап, бирөөдөн эме кылыштын кереги жок. Бардыгы ачык айкын да. Бөлүп таштаса, мото менен тилип таштаса, күйгүзүп таштаса, неужели? Малды бөлгөндө малды союп атканда адам нече атышат? Неге муну мүнттү? Бардыгы ошентип ойлосоңор болот. Бардыгы эле ойлосо болот ошону. Иштеп аткан органдагылар бардыгы ойлосо болот. Шолор адам. Шолор неге ойлободу? Шол анан булар көчөдө жүрсө, бияктын туугандары жакшы жүрө алабы? Көргөн сайын алам болуп атат буларчы. Көргөн сайын күйүп кетип атат, басып жүрөт. Бардыгы жанам келинин жүргөнү, кагынтиде иштеп атат. Шолорго чара колдонсун балдарым. Силер ham күчүңөр жетишиче аракет кылып суранып көргүлөр. Эми эл үчүн күрөшсө, эл үчүн толук болуш үчүн мисалы сиз жакын кошунасымын деп атасыз да. Мен ушу бир маал адаммын. Келини тууралуу кандай эмелерди айтып кетесиз? Мен мисалы үчүн жаштарды 100% мен биле албайм. Туру мен балдарым менен, неберелерим менен тең балдар болот. 100% биле албайм. Мен бир жагы билгенимдин себеби мен өзүм таза сууда иштейм дагы. Бир айда жок дегенде 2-3 жолу ар бирөөнүн үйүгө кирип турам. Шонда бу келинди байкай дедим. Onun baldары көп екен деппин. Шунчалык жыйыны жок келиниде. Туа, иштен колуң бошойт да кызым деп койчулум. Мен мындай жашырган эмес, бетиге дайым эле бирөөнүн бетиге эле айтып анан кайтара кете берем. Акылым болсо айтып коюп эле. Анан жыйымы ham жок, кол бошойт экен. Өтө эле балдары жаш деп коётун. Анан мындай бирөөгө кылган мамилеси жакшыраак эле да энди сырттан өзүмдүн балдарымдай, неберелеримдей эле көргөм. Анан күйөөгө жигиталыга гап жок жигит. Жакшынакай бала деп. Кичипейли деп, өтө кичипейли. Бирөөгө жамандыгы жок. Мен айтам го, али балдар окшоп ичип, өдө жүрсөң ичип бир өзүгө ушу бир баланы үйүптүр деген ойдо болот деп да.
Бул өтө эле катык нерсе деп алам. Өтө. Кечиресиздер, могу кимиңиздерден сурашты билбей атам, потому что биз эми ошол окуянын башынан аягына чейин сиздер турдуңуздар да ушул жердечи. Айтып атасыздар да бул бала 9 бөлүккө бөлүнүптүр, анан ичеги карды кекиртеги эч нерсеси жок экен депчи. Ушулар боюнча ким айтып Енді ой мына алиги барып көрүп ошол жерден алып атканда көрүп турган туугандыктары болсо ошолар айтып берсин. Биз эми сылтак адамбыз да онун канчалык экенин 9 бөлүккө бөлүнүптүр деп атат. Жамалдин ака. Ошолор айтсын. Көрүп турганды ошолор да. Рахмат. Ошо моргдо ким көргөн, ошолор билет да. Моргко киргендер кегиле. Моргко кирген достору берсин. Достору барбы? Кирген эмес туугандыктар. Ким кирген? Өздөрү органдын адамдары алды. Жок, туалеттен алганда кимиңер болгон чыгар ошетте. Сенби? Эмелери жок. Айтып атат, бул жердечи турат. Biz мындай жакын жолоткон эмес, биз кирип көрө алган эмеспиз да. Анан бизге туалеттен алып чыгар бергенде пакетти алып берген, пакетке салып берген. Пакеттен мен моргко апарып берген. Ошол кийин кайра моргтон биз панерага эле тизип коштоп ошо багы мен ак коору болгонбуз, панерага коюп туруп. Ошол менен жайга бергенбиз. Ошо Бул нерселер баардыгы экспертизада дайын болуп экен да, себеби ошол айтсаңыз, эми панерага коюп тизиктеп атпайсызбы? Туалеттен алып чыккыңыздар. Өлүктү мүчөлөнгөнбү? Кандай абалда экен? Анан мүчөсү толук элеби? Мен эми алардын мүчөсүн мындай көрбөдүм. Аны ошол жерде мындай алып пакетке тизип аткандар баш сөөгүнүн бир мемеси жок болуп атат деп ошондой айткан да. Мен ал кулагым менен окугам. Көрбөдүм да лично мындай эмесин. пакетке тизгенде булар колу буттарын эле тиздиңер дагы, анан мына ичиндеги адамдын органдары бар да, өткө. Ошол органдарын мен көрбөдүм да, бирок эми мындай куту колунун мындай бетин көргөмүн да. Бетимде таанылабы? Эми адам экени билинет да, эми күй кийгизилген да. Суук жүзүнө ham көрөлгөн эмеспиз. Сиз дос болосузбу? Дос болом мен. Эми ошол жерде эмчесинин адамдары болгон, анан коргоо органдары, милициялар болгон. Аны мына биздин участковыйлар барганбы жокпу муртко? Немеге? Анау туалетке. Ал жерде билбейм бирок, ал жерде Анан эмчеси биздин бар. участковыйлар Участковыйлар ey, келсеңер кимиң бардыңарбы койшулуп? Бер жакка келсеңер Омурбаянга. Кирбедиңерби силер? бар болсоңор беришиңерге милдет кылсыңар да. Ал жерде сенин эмчесинин Турдубай бар экен да, Саматов Турдубай, Родонун замначальники. Анан кийин неме Алмаз болгона, Алмазбы Адил. Адил эркекте начальник болуп ошо келип мага ыйлап айтты да, эже полный клянкага алып алсак эч баласы жок, мүчө эле алдык деди мүчөлө да. алынганы мен дагы ошону мүчөлө көрдүм. Адил айтты мага, Адил башыда болгон окшойт да. Болгон. Кыязов Адил. Эмчесинин эмеси. Эмчеси Эмче чыгарган экен. Ошентип балдар алып берген бизге моргко апарып бергенбиз. Ооба, эми бул боюнча биз официально кат менен кайрылабыз да. Азыр эми бул жактан участковыйларды деле тура түшүрүш керек. Участковыйлар дагы жөндөн-жөн бизге маалымат элдин астында бере албайт. Бул азыр тем более тергөө иши жүргүзүлүп атат экен. Мен тергөөчү менен дагы сүйлөштүм, Алмаз Нажимидинов деген бала. Сүйлөштүм, азыр могу сотко ушул айдын аягына чейин сотко өткөрөбүз деди. Эми дальше ошол кандай приговор берилет, ошол жактарындагы эметип турабыз. Элдин пикирин укпайлыбы азыр? Элди Калоочулар сүйлөңүздөр, элдин пикирин угалы. Анан могу апасына дагы сөз берсек, бул жерде себеби апасы апасы келсин. ошол күнү түнү сүйлөшкөн экен телефондочу. Апасы ким Бактыгилеже? Жаналтага сүйлөп анан жеңем сүйлөйт. Тең сүйлөй бериңиз. Бұл окуяны біз Октябрь айының понедельник күні 17 күн уктук. 17 воскресенье 18 күн уктук. 18 күнү ошондо дагы мен үйдө түндө уктук. Балдарым Москвадан звонок кылып айтты.
Şunday bolup turup Jigitali jook eкен, uktуңуздар dedi, jook. Keyin teriştirip görsek, oşol günü 17 günü jekşembe günü eken, jekşembe günü bir dostları toy kılıp Jigitali şu toyga varıp kechqurun kelген. Kelgenden keyin men oyumcha oşol günü ayali öldürgen onu. Üydeli. Üyde öldürüp durup anan ağaların çakırgan. Ağaları kelip üyde ilinip durgan gilemde alıp gilemge orup alıp çıkkan. Alıp çıkkandan keyin oşol bizim koşunabız da dükkanı varlar, şol yerde kameraga düşüp kalgan eken. Ondan çıkkandan keyin o joldun boyuda aeroportun joğurda Mega degen jerge, oşol jerge dağın alıp bargan ekenler. Alıp barıp, o jerden, bu jerden dari verip özüge keltire özü ölbey kalsın degen bir kanday oymayan apargan ben bilbeyim onu. Keyin al jerge kamera dağa düşkön eken. Keyin uyga barıp, oşo çoğun olu, uyga barıp, ana kügüzet. İlem menin koşak kügüzgöndü, bot aloğlanıp küyüp, adam denesede may var, al küyüp, dönerken elder bilip kalmasın degen oymayan öçürüp, anan onu müçölüp, anan hacatxanaga taşlar, onun üstüden toprak taşap koyuptur. Hem oşol günü, 17'si günü, 17. çaktar günü, jekşembe günü, oşol günü Jigitali'nin ayalı, jengesi ekovi Batkenge özünün ağaları, demek tağalarıga barat. Tağalarıga varıp, jook, mına şuntup meni pastayan urup atat dep, bir-iki çerin azmaz kövürgön jeri var bu, oşoga arizanı barat eken. Varsa kelin, oşol üyde jengesi bolat da, jek kelini bola o. Olan üy bileti şunday çataklar bolaveret, oşoga da kelesin bir. Oşol yerde ağaları var, çoğutaları var, oşolarga jolup açsan bolboy bu dese, alardın koldan hiç nerse kelbeyttir. Anan tağam kana dese, tağam jumuşta deptir. Anda çoğun tağam ağır deptir. Barıp ağa dağın aytıp koyup, kelip, ekovi üyde jatkan. Jengesi ekovi üyde jatkan. Öldürüp koyup, jengesi ekovi üyde jatkan. Ölükte olar aparıp janarında çakılgan. Ertesi günü, panedelni günü, erten meyen aytpastan keç kurun Jigitali'nin karındaşı, ha? Ecesi. Ecesiga ertesi günü keç kurun barıp aytkan. Öldürüp alıp, erten meyen aytpastan, abet tovrostan keç kurun barıp aytkan. Panedelni günü keç kurun uktuk bu, vtornik günü 17, 18, 19 günü izlөө başladı. İzlөө baştalganda atası oşo öldürgön balanın keyingi balası ekö bul jerge kelip bizden körüp atat Jamal neka dep menden şontуп surады. Şonda biz ayttık, onun aştası var mı şu jerde Omur degen jigit. Var Omur? Var. Ha, Omur da var. Biz ele emes, bardığı silerden körüp atat. Siler alıp çıkıp ketken ekensingер. Eger hem turmuşta bola öret pikir kelişpestikler. Balаны açı üstüde vurup, bir jerin kol polun çındırıp, bir nerse kılıp, jaşırıp koygan bolsaňar, alp kep bergile. Alp kelbeseňer aytdylar, biz öz barıp alıp kelek dep Omur aytdy. Men da onu şontup aytdım. Oy tova kıldım, bizden körü östörүү dep ошентип aytdy atası menen balası. Jamal naka geçer şu yerde sözüңүzгө айкындык киргизип коюн. O yerde суранам sizden. Siz aytып atпайсызбы, sizler özüңүздөр өлүктү алып кирип кеткен экенсиздер деп атасыз да, чыгып кеткен экенсиздер дедик депчи. А бул өлүктү өздөрү алып кеткендигин кайсы жактан билдиңиздер, кимден уктуңуздар? Kameradan alıp çıkıp ketkendi. Alıp barıp onu kim alıp? Olar uyga aparıp, başka biri aparıp bu kögüzbeytler, biri müçülebeytler. Kameradan çıkıp kaldı. Kameradan alıp çıkanı düşüp kaldı. Maşinası düşkön, onu ölüp düşkön emez. Maşina düşkön.
Анан кийин ол наргы аптекадага барган жолдогу мегага дагы. Аны алып барып, ошол жерде жанагындай күйгүзгөндө эми мында эч кандай изи болбосун, жок болсун деген ой менен күйгүзүп ташайбыз деп деген ой менен күйгүзгөн. Бирок лабылдап от алоолонуп күйгөндөн кийин кошуналары чыгып бизден көмөк санап калбасын деген ой менен аны өчүрүп, анан ажатканага таштап, аны үстүнөн топурак ташап коюптур. Биз менен кошо ошол мына достору, тууган уруктары бардыгы 2 күн издедилер. Ошондо чогуу издешип жүрдүлөр. Эми мейли атасы билбесин. Ол бала о нар жакта, үй нар жакта экен. Атасы кайтпасын мүмкүн. А бирок атасы менен келген бала билет да, ол экөө болгондо. Бир адам алып чыга албайт да, эч качан. Тем более гилемге ороп, бир адам алып чыга албайт да. Эки адам алып чыккан. Ошол бала өзү дагым болгон. Эми карагыла эми. Мында мейли ошондой эле мыкаачылык кылыптыр. Вообще акыл ишенбей турган мына Улуу Ата мекендик согушуда мындайча болгон эместен немистер кол салган адамдарды ондай жырткычтык менен мамиле жасаган эмес. Баткенде тем более түштүктө эмне Баткенде бужун айда ушундайча болгон, ошо түшүмө кирбей турган нерсе болду деп эсептейм да. Жанагы келиндин колу сынса, жеп буту сынса, bir мүчөсүгө bir зыян келген болсо, онда бир жөн. Акылы мурду да канаган эместе. Ушундайча да мукачылык болобу. Жаш жөнөкөй бала да. Намаз окуган бала да болот. Эми бул жагга алып карай турган болсок, мына азыр бүгүн 11-би? 11-ci январь. Bir haftadan keyin 3 ay oldu. Öldürgen adam men öldürdüm dep ошол чоң бала мойнуна алып атат. Бардыгын мен жасадым. Эми ал жерде дагындай немелер урук туугандары, ата-энелери отуруп мындай сүйлөшсө керек. Эми сен болор иш болду, мынантип ачыкка чыгып калды. Эми сен өзүң мойнуңа алып кел. Мыналарга неме болбосун, улар дагы камалып, үй бүлөлөрү тозуп кетпесин деген ой менен ата-энелери, урук туугандары ошентип айтса керек. Бала мойнуга алып атат. Негедир 3 айга созулуп атат да ушул иш. На лицо көрүнүп турат. Кылмышкер өзүнүн мойнуга алып атат. Эмне үчүн ушундай чакырат? Дагы эле сөзүм. Дагы эле мына 3 ай болду. Bir жумадан кийин ровно 3 ай болду. Көрүнүп турган нерсени кылалгандан кийин Көрүнбөсө, анан далденбесе, тергөө кыйын болсо, онда 3 айга созулушу мүмкүн. Bir жумада бүтүрө турган нерсе да бул нерсе. Азыр ушундай сөз болуп атат. Үйлөрүнү сатыкка коюптур дейт. Ал бала 3 жерде аптекасы бар экен, нормально иштеп жүргөн бала. Ошо аялыны дейт, постоянно күндө эле уруп, согуп жүргөндөн кийин ошол бала эки эстеге ээ болуп, өзүн кармай албай калып, ошондой состоянияга жетип калгандагын ошондой кылып мүчөлөгөн деген кылып. Судмедэкспресс ошондой справка берген жатат экен, же берсе керек даже. Мен силерден суранам мына карындашым. Акипресске чыгаргыла шуну. Булар Кудайдан да коркпойт экен бул судмедэкспертизалар. Ошондой жалган эме берип атышабы? Жок, мен оюм. Бирок ушундай болот мына көрөсүңөр. Сотко да катышасыңар го. Мен 100% ишенип турам, ушундай чакылат булар. Высшее образование. Неме судмедэкспертизадан ошондой справка келип калса, булар ошону турлайт, ошонун аркасынан жүгүрүп жүрөт. Өмүр бою камалып кетпесин, ошол жакта өлүп калбасын деген ой менен булар
бардық нәрсе көреді. Үй жайын сатып, бақшасын төлеп, барып, сүт экспертизаны шондай чақылып, шондай справка турлашы мүмкін. Ошоға кетчі кетті. Ошондай справканы беріп қойса, біздің соттың қолдан еш нәрсе келбейді. Мен сөйлеймін, мына апасы сөйлейді, мына елді көзімел тоғы сілер сөйлейсіңер, экспресстен сілер шығарасыңар. Сот, мына мен қолында мынандай дейді, сілердің сөзіңерді біз диалогы шыват етіп киіп қоя албайбыз дейді. Мына суд медэкспертизаның справкасы бар. На основанияның шул справканы өзде деп 20 жыл, 25 жылға беріп қояды. Азы бір күні 3 күнге, 2 күнге өте тұрған болса, бір жыл созыла тұрған болса, ол 10 жыл бі, 15 жыл бі бар-бір келет та, тирик бойдан келет та. А біздің қазір жоқ та. Тура ба? Мен сілерден сұранам. Біз дағы мұны қойбайбыз. Жоғарғы кеңешке, мана бізден депутат болған депутаттарға жазауыз. Президентке жазауыз. Генеральный сот, неме, прокурор Зулушевке жазауыз. Құрманқұл Зулушев. Жақшы кіші, жақшы ор басырықты, ақиқат жүргізіп отырған кіші оғы біз ішенеміз. Ақ кішіге жазауыз. СМБ-нің начальнигі Ташиевке жазауыз біз. Бірақ сілер мынау массалық маалымат қаражаттары ол есептелесіңер. Сілер шу телевизиядан беріп, қайра беріп, шундайша қылып, қоғамды, общественный мнение, қоғамдық пікірді создавать етіп, сілер бізге мынау жауыртатқан адамдарға жардам берішіңерді мен сұранамын мен сілерден. Түшінікті айтып бере алдым бұны? Шын айттыңыз? Ооба, жақсы сөйлеп бердіңіз. Вот, мана шундай қылғыла. Сілер шуның арқасынан dinle. Айрықша шу мына мен сөйлеген сөздерімді еске алғыла сілер. Сіз азыр прямой эфирдесіз, ойыңыздарды, пікіріңіздерді açık айтсаңыздар болады. Суд медэкспертизалар егер берген болса, ойлансын. Берелек болса, шу біздің сөзден жиынтық шығарсын. Егер де шондай сөз беріп қойып, справка беріп қойып, беріп шондай справка берген болса, значит, олар ақша алған деп düşünеміз біз. Ақша албаса, қантын олар ұрышып, күнделі ұрышып жүргендіктен ошол бала стресске қантып, бияқтан ұрышқаны ол Бишкекте отырып, қайттан білеткен оның ұрышқаны? Же шу, мұна денесте жазылып қала өткен, ұрған, мен ұрған, ұрышқан деген неме жазылып қала өткен. О қаныдан алып отады. Анан ошоның справкасының негізінде соттар, үч эле бийлик бутагы бар. Бийликтин 3 бутагы бар. Аткаруу бийлиги, мына өкмөт, райадминистрация, обла администрация, Министрлер кабинети. Бұл аткаруу бийлиги. Экинчisi мизан чыгаруу бийлиги, жогорку кеңеш. Үчүнчүсү сот бийлиги. Сот бийлиги мисалы үчүн губернаторго дагы, акиметке эч кимге баш ийбейт, президентке да баш ийбейт. Өзүнчө бийлик бутагы, олар чакырса чогулушка келбейт дагы алар. Ошондуктан мынау жанагы силер өтө мына ушул маселеге көп киришкиле да. Оштогу суд медэкспертизаны, Бишкектеги суд медэкспертизаны барып, шу немени алып, ошонун шашыны келтиришиңер керек. Ошону берип чыгарышыңар керек. Эгерде ошондой справка берип койгон болсо, алар значит акча алган. Алган деп түшүнөбүз биз. Анан шундай жыйынтык чыгарбай неме кыла турган болсо, биз вообще Кыргыз Республикасындагы бийликке биздин болгон ишенимиз жоголот. Президентке дагы, жогорку кеңешке дагы, укук коргоо органдарына, жанагы СМБга дагы биздин болгон ишенимиз жоголот. Биздин республикада акыйкат жок экен деп эсептейбиз биз ошондо. Ошондуктан ушул биздин сөзүбүздү ошол жерге жеткизе турган мына силерсиңер, мына айрыкча мына массалык маалымат каражаттары. Телевизордон кайра берип, газеталарга жазып, ушундайча кылып, ушуларга нетерпимый обстановканы силер создавать этишиңер керек деп ойлойм да мен. Сурооңор болсо бергиле. Рахмат. Да, башка адамдар барбы? Болдубу? Апасы сүйлөйт экен. Комшулары барбы? Эжеси менен эжеси сүйлөйт. Сиз кимиси болосуз эже? Kaynesi oğlum çıktı.
Буга апасы үйдө жок болгон. Апасы канча жылдан бери Москвада иштеп, үйдө болгон эмес. Булардын уруш талашынан көйдө апасы билбейт. Апасы өзү жаназага жетип келди. Мага телефон çaldı. Balдар менен жатам. Балдар ачка. Şularga tamak beriş gerek edi. Seneler çok. Anam endi ne kılat ekesin desem. Magazinden barıp tukmak bilemden pişirip bilemden jatkızıp koyayım dedi. Anam mayli onda şu ötkünde seneler geldi desem seneler dağılı çok dedi. Tukumlap gelip pişirip beriptir balдар. Şu oydan jatıptır. Seneler olsa keyiptir. Şu köçede kalan derseken sağır ketip keç geldi. Çünkü saat 12'lerde kelip жүрген eken. Onu biz bilbesek. Şu günü gana şöyle özü ötten neme olup ketkendik üçün aytkan okşuydu. Emnisi onca sözdü dağına aytpayt dedi. O iki balaga baş bere turganan balamız de. Aldı küçtü жақсы bal edi. Үйde hiç kim bolgonduktan apası Moskvada жүргөндүктөн öz bilgenini kılıp kандай болсо ошондой жүргөн экен. Onu бирөө кой дебесе, эркекти эркек ордуга көрбөсө кылган иши şu болду. Анан эртесиге отурсам кечке курун эжеси барды. Жигиттер жок. Келди гана кесек жок. Эл болсо батпай кеткен, эч жака батпайт, машинаян батпайт. Şu uzun көчө жык машина, эл толуп кеткен. Баары турат. Кайнатасы дагы турашы этти. Анан мен барып bir ayıldan bir yerde yaşagandık için tanıyt dedim. Dağının barıp ayttım. Ne oldu? Ne oluptur desem. Ne oldu dedi. Bana turmamatlıklarda tokutomat koyup atatlar bana dedi. Kuday saktasın kim tokutomat koyup atat sana koy. Onday debe. Özüne gel. Devanan olur menen piçi süylöşünden uyga kirip kettik. 3. gün anam balanın ölügü geldi. Apası hem kele turgan bolup kaldı. Apasıga kızı menen bir singlim ököğü vardı. Apasını alıp geldiler. Jigitali'nin söğüge geldi. Koyup koygonga boğdu. Apasıga jıgaçını körsettik. Körüp bakır ökürüp kaldı apası. Apası hiç nerseni bilmeyip tuturalı. Niye kısa şolar kıldı? Tünkü saat 12 geçe. Жүргөн, bir geçe жүрgön kerek bolsa. Yani men ayttım, ne oldu sana? Akıl estüelen nerseden kanam, ne kıldı seni? Jigitali vurdu, öldüreyim dedi seni desem. Köftasını çeçip, bana gel dedi. Jigitali şunday türtü vergen eken, aynektin kırga bana şiyeti tiyiptir. Bana şiyeti sal kögörüp gitti. Ayttım, nege türtöt dedi? Ayal erkektin işi de, türtöt, kerek bolsa uğrat, seni öldürüyorum koyar. Onçoluğa barbağın. Kaçan bolsa kesem şu sen. Jigitali'ni bitti hem kanıktırmaysan sen bu жүрүшүңдө kepetin kelişim. Yanan kelin duruşu şu atana. Atsan neme kelden şu tekşer vatkanı участковыйлар bu. Hep beraber eken şu samat degen. Kelön ana yejembisiz, jenembisiz, medeyemesiz. Şunday bolup atar. Hem aytım uyga kirip köreyinçi kana kandayça bolup atat eken desem uyga kirsem put koyorgo jer jok. Putumda attap koydum. Balasının garşoğuyam 3 gündügü tөгülgön emes. Oturarga jer jok. Ondan keyin çakırıp ey mana alardı körsöң şunça el eşiğin alda tursa kaysı betiň menen jüresin göreyim beti jok. Kelin duruştu mene. Duruşup aldı. Şönt atsam kızı jügürüp çıktı. 3. klasda okuyan katta kız var deyip tamana ne oldu? Keç atan kandayça oldu? Atan ne dep geldi? Toydan kantıp geldi. Desem toydan жақсы эле келди. Atam kelip tamak pişirganga neme kılarlar. Күндө тамакты pişirip berчү edi. Keç toydan kelgendik üçün жетişe албай tukumak keldi de tukumam pişirganga али калбай kaldı. Biz uktap kaldık dedi. Tünde bir vakta pıtır pıtır dep ketdi deyit. Eşit жаткан жерinde deyit. Karasam atamdı kutunu jerge südürüp iki koltuğundan iki adam atışıp ketip atkan eken dedi kızı. Kim eken olur desem bilbesem tagamlarga okşoyu. Je başka biröler anıgını bilbeyim dedi. Devat eder meni участковый çakırdı mana silerge sotan pürkürörüm bana bär ana şunu ayt. Neçele sozulsunlar mana aytıp atpay özü kızıdan suragılar desem aytты
Жақшы білбей қалдым, светтерді өчіріп, бәрі жоқ. Қолда өчірілген деді қызы, şu өзінің қызы айтып берді. Бәрі жоқты өчірген, бір ашық жер жоқ, бәрі жоқ, қап-қараңғы деді. Жақшы танымай қалдым. Анан қайта барып жайыма жатсам деді, кішкене екем семдеп қалды деді. Алып шығып, неме қысам, свет жоқ дейді. Анан неменің айвандағы светті өзі қолда бұрап, светті күйгізіп, икәсін ешік алып шығып кетті. Шөнтіп атынан адамдар бәрінің çoğulup кетті. Бәрі жоқты өчіріп тұр қолда. Ешіктің кәлітіне алып, гүлдердің арасы ырғытып өттір. Апа, гүлге ырғытасың да десе, қайта келу арчып, кәлітті жайыға саптыр. Бәрін өзі ұйышылған, бәрі жоғы сөйлешілген, шындай іштер болған. Бәрі жоғын өздері қылып алып, там білмеміш қалып, біреулерге томат қойып келді бұлар. Бұлардың өзі ұяты жоқ нәрселер екен. Мана бүгін кесе атайы келді ме де мен шоғы. Шон менен bir kişine söylüşöйшө İsa edin деген. Acıga vargan kişi bir meçitin imamı olsa qanday şu жерге барат. Şo балдары институттан окутуп, дипломаны берип, шундай жакшы караган балдардан шундай иш күткөн киши кандай болду экен. Шога bir кезикки бар да, сот тезирээк болсо барып шо сотто жолугушайын десем, сот дагы кечигип атат. Жүгүрүп арканга вообще неме жок. Барсам дагы бир нерсе деп, дагы мага бизге айып койбосун деп. Şunday gün oldu. O ana deyip de bari bu ata enesinden beri bari de. Жақсы жердің қызы şolay olurdu. Ata enesi terbiyelagan жақсы adam bolsa balanı karaydı, uyda oturad. Kaynesi Moskvadan gün alış puldu sasa, yeri işte olsa mayta kişine gana maşina juçu, maşina oңдочу jeri olsa o etten pul düşüp dursa, sağır ketip tünkü saat düşkeçe bu erkekti közüge iyilegen, iş nerseni toğutboğan bir qanday adamlar ekendi mana endi eldiren bilip atat. Düşüntüp жүргөндө biçare balamdan çırap жүрgөн. Bir nerse deyin dese özü жалгыз jigit bolsa, ata enesi jok bolsa, ne deşini bilbey. Biröge varıp bir sözde ayta albasa, içinde peçatlangan gap söz bari özü menen koşalıp ketti. Biröge bir söz ayta albady. Şu İsamidinge bir jolukum var. Kuday kanday jolukturat, şo jolukup benim ayta turganımda aytayın. Deyim, şoğa hiç mümkünçülüğü yok. Bu aytıp bergen kızı özele üydeleken de bärine aytıp berdi kızı. Kızıdan ele oğu ana men daha участковыйлар çakır mana aytıp otar. Otura veresinler be. Dep özüm daha çakır olurgu koşup koydu. Şundayça tokat bolgandyktan boldu da özü erkin özü kalaganday жүрüp kalaganday turgan iş boldu bu. Birөө bunu otur tur onday munday degende bul iş bolbойт dedi. Böyle balam жалгыздыгы oldu. Aka-ikası boy, oğul bir jölök tayak buldu. Göz o etbetke tütünü alıp geldi. Beni şüttü dedi. O biröge kol kötüre turgan adam be sana bari aytsın. Şu turgan bari mi dedi ona? Siz söylüyorsunuz. Ben jigitalimin çoğanesi olam. Altınday bolabız edemesi жалгыз bir oğul bir kız atadan yaş kalıp şunday kıynalıp endi başı katarga girdi dep köngülübüz tok bolup kalgan eken. Bilbepmiz bunun mukaç eken bu kelinin. Bilgen boğun cepne. Bazardan kelip düşsem şunday jigital yok dedi, jügürüp geldim. Kirip uyga kirsem, ben şeytin körsetti. Urdu dedi. Bul dedim, er katın ortasında bolup kelgen neme, bu uruşka koşulbayt dedim. Men bunu uruşka koşbayım dedim, bunday demene. Devenen, şonu menen koşul, baldar menen koşulu izledim. Bir yagı kölgeçe vardım izlep. Bir yagı nemegeçe vardım izlep, yok da. Olur, keyin şonda, men neme kılganda şo kız aytdı. Çoğane atamdı, ekta kişi patinkesini hem kiygizbey, şapkesini hem kiygizbey alıp çıkıp ketti dedi. Şonda alıp çıkıp ketken ekenler de. Keyin o kıza menen başkaça olup kaldı. O ne vuruşkan eken keyin. Şunu menen izledik, ahırı şu tuvaletten ölgünü. Adam balası şu tuvaletke layıklı eken. Bitti kumuşkanı adam öldürgün kebeyt ha. Altın balağızda ayıp kılıp öldürdüler gelmoğuzlar. Bunu iki kelin diyem. Şu kelin diyem, jengesini diyem, iki balasını diyem, semenli ömür boyuga ketiriş gerek. Yeldin közüge emcemen görüm kaldı bu mukaçı. Adam işler, adam sayarlar. Ne şürüntüp sıranan bulardı. Hiç oylap durup çıdabayızda, boğanı ölgönden kalkan жалгыз balağızda ayıp kalkanıga kıyıp ketip otağız. Şunday. Men suranganım şu, ömür boyuga kamavasa biz razı emes, demekle veririz.
Bu menin yüreğim kuygani bu ikinci jolu kuyup atat. Benim bir tağam balasını hemen şayaktan mıkaçılar öldürgen. Aksakalları şu utumaklı aksakalları öldürgen. Bu hazır ikinci jolga adamımız ölüp atat. Şunday yüreğimizdi kuyguzdu. Şunun için eğer de rayon kutultat eken pul diyecek, meme kutultat eken pul diyecek, respublikaga barbanan çoğun kamatkanbız. Şu pul şunday adam öldürüp pul degenlerden tamağa bitmeye çıksın Kudaya. Men razı emesmin şuga. Şu puldu oylanıp cevey bu adam ölü atkandan keyin. Elden söylesin. Elden var mı? Dostları, jakındары var mı? İkinci taraftan kim var? Kimnin qoşunası olasiz? Jigitali. Jigitali Temirbayev'in qoşunası olan men. Biz kichkinekey kezibizden Jigitalini ötө jakşı bilebиз. Ata-enesini, Jigitalini ötө jakşı adamlar bolgon. Ata-enesi dagы jakşı adamlar. Jakşı bala bolgon. Hiç tartipsiz bol, hiç içip neme kılganını körgönübüz jok. Hiç köçödө жүрүp tartipsizlik kılganını ukkanыбыз жокпуз. Koңuşu kolon tuğan urup kim hareket kılsa birinci barıp şol kızmatты kılıp bardığıga. Ötө jakşı bala bolgon bul. Bardığımızın içimiz atışıp kuyup oturabız biz. Bunun Jigitali özünün ayalı düşmanlık kılıp şu düşmandı bağı oturgan eken de bul özü. Hayır düşmandı, teröristi. Kuyuga hem şunday mamile kılabı. 3 balam var dey oyda olsa. Jigitalini jogoluptur dey oğup men uyumda otur albay çıkıp gelip suradım. Ayaldın özden ozdan surayınca kana Jigitali dep kelip surasam. Ayalı aytты, kişine neme oldu de men avamdarsa kaçıp kettim deyt. Keyin deyt, beni jenge maşinası menen ap geldi, Matiz menen ap geldi, uyga keldik deyt. Şu Matiz jengesi водитель eken bunun. Jengesi dagы katışkan buga. Jengesini ayalı zaказчик ayalı bolgon, ayalını, jengesini bu hukuk korgоо organdары kaçılık menen öldürgөн Jigitalini körüp turup kандай bulardı жоопка тартпай үйдө кармап отурганыга мен таң калам да күйөмүн шуга. Şu жеңесте правасы бар экен, тагасыга чейин арызданып барган экен, Жигиталинин аялга кошулуп үйгө чейин келип жатыптыр. Өлүктү ошо келин жүктөп кеткен машинасыга салып. Камерага түшүп турат. Эките Мартис келип алып кеткен деп. Камерада көрүнүп турат ошол машиналар. Şu maşinanın bir водители ana şu kelin bolgon, Jigitali'nin kaynağasının ayalı bolgon. Şu водительдик жоопка тартыш керек, Jigitali'nin ayalını tartış керек. Bizim hukuk korgоо organdары mıkaçılık men öldürgön Jigitali'ni körüp turup kanday bunu kutultabыз деп neme kılıp atat. Bizdin uğuşubuz boyunca bular pisik dep spravka daярдап atat ekenler. Bu pisik bolsa medakademiyada okuy albayt edi. Aptekar bolуу иштей албайт pisik bolgon adam. Kanday aptekar bolуу иштейт бул? Жалган жерден булар писик деп азыр үйүнү сатып башка кылып документ урлап жүгүрүп жүрөт экендер. Буларды жоопка тартыш керек. Ана шу аял, мен Жигиталинин өзүнүн аялдан келип оозунан уктум шо күнү. Жеңем менин Матиз менен келди дейт. Значит, жеңеси келиптир Матиз менен аялын ташып атыптыр. Может, жеңеси жүктөп кеткендир шо Матизге салып. Жеңесини жоопка тартыш керек водительдерди. Эките Матиз кептир, биттаси kaynağası aydap kelген bolsa, bittasini jengesi aydap kelgen. Matiz'in birine şu водители kim şu ikinci Matiz'in dep şonu taktap gerek. Şonu suraş gerek. Tergöge kirgiziş gerek. Nege olardı okşagan grupa oynameni kamagay үйдө кармап отураттар. Биздин укук коргоо organdары 3 aydan beri ne kılıp oturat şunu? Бүт анализдеп такталып, моюнга алып çıktı. 3 ay olsa hem tergöge bütpese. Biz el jıyılıp tuğan uruk polnoy bujum eli şunu kütüp oturabız şunun jıyıntыгыны. Ana şu водителине заказчик ayalı bolgon, ayalı үйдө болсо кайнагалары кире албайт ол үйгө. Ayalı ham үйдө болгон кошулуп кылган, шол өлтүргөн шону. Ayalı, кайнагасынын ayalı водитель төртөө болуп кылган bunun. Şolardı dagы жоопка тартыш керек. Биздин суранарыбыз şu биздин hukuk korgоо organdары, sot organdары бардыгы şulарды жакшылап, адилеттүү түрдө чечип берсин күтөбүз биз, каалайбыз. Адилеттүү түрдө чечип бербесе бизден бара турган жерлерге барабыз, кайрыла турган жерге кайрылабыз. О биз кутулуп кетебиз деп ойлобосундар, иччам ойлобосун өтүп. Койбойбуз биз ham.
Hiçem kutula albaydı. Pisik min dep kutula albaydı hiç. Hazır spravka tuğurlap жүгіріп жүреді екендер. Biz uğup atağız. O spravka alğanmen el bilet bul. Pisik adam aptekada işteye elbeyt. Medakademiyada okuyor elbeyt. Şunu adiletli türde bizge жоғар жақын адамдар çeçi berişini suranağız. Elinden yürümtümü boyunca da ayıp etseniz hoş nasıl gensiz. Kelindin o tecrüş duruşu tertibi naçar ededi. Biz şu 3 balası üçün kança nemesini keçirip жүрдük. Жақşı jaman sözlerini uğup, an şu 3 balası var de 3 balanı sıylap keçirip жүрдük. Bu kelindin vapşe tazalığı yok, tertibi yok. Naçar kelin edi vapşe. Kaynatanı kayna jurttu sıylavagan kelin edi. Beti yok. Uyatı yok bolsa oranıp alıp şunu işti kılavı. Munda kılar orangan adam. Dağı oranıp alğanıçı. Beti yok, uyatı yok vapşe. Kayna Siz kimisi olasыңар? Sıylavayd, kaynesini sıylavayd. Dostlarım. Dostору? Саламатсыздарбы, кыргыз элим, саламатсыздарбы, бужум эли. Дагы бир жолу Темирбаев Жигитали агабыздын туугандарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бүгүнкү жыйылганыбыздын максат бул ушул болуп өткөн өтө начар иштин айынан Золотой эң жакшы адамыбызды жоготуп отурабыз. Мына 3 ай болду, бир эч нерсе чечилген жок, бизге бир жакшы кабар айткан жок. Бир кандайдыр бир колдонгон жок да, бир жакшы иштерди кылган жок. Бужум эли ошодон наразы. Эмне себептен наразы? Биз Жигитали аканы айтып кетсем, ар бир инсандын ажатын чыгарган инсан эди. Biz уккан күндөн тартып ишенбедик. Ушундай ыйладык. Өтө начар иш болду. Бул мына азыр бужум эли ушул Жигитали акабызга бир көчөнүн атын коёк деп атабыз. Болсо жаман адам болгондо мындай иштер болбойт эле. Себеби жакшы адам, бирөөгө зыян тийбеген адам эди. Булар мен дарага бардым, бизден дара канчалык алыста. Кайсы адам өзү жок болсо дагы ошол иштетип аткан вулканизациясынын шлангасын эшикке чыгарып коюп, башка иштерин кылып жүрөт. Кайсы адам азыркы заманда бирөөгө 5 сом бере турган, бербей турган заман болуп калды азырчы. Ушундай заманда ушундай шлангасын өзү жок болсо дагы ушудан пайдаланып кетсин деп ошо дарачылар айтты. Ушундай золотой бала кантип ошону таппай атасыңар, издегиле. Ошо биз 3 күн издедик. Жок деген күндөн тартып. Мен өкүнгөнүм, кайнагалары биздин жаныбызга келип биз издеп жүргөндө не кылдык деп ар бир үйүмгө барып кайкар издейбиз, одан сурап кайкарабыз, не кылабыз деп кайтып бизден сураганы бул эң өкүнүчтүү болуп атат да, кийин билгенибизден кийинчи. Булар тоготпостук кылды, өтө тоготпостук кылды. Бул кандай десем, буларга кандай жаза бериш керек? Бирок неге иштебей атат биздин чоңдор? Ошол чоңдор ошол жерге барганга чейин бизге келип мына шайлоо учурунда шайлоого чейинки мына элдин немесини көйгөйүн угумуш болуп окулуп букулуп өздөрүнү шайлатып алды. Мына биз көп чоңдорду биз бужум эли бир добуштан колдоп бергенбиз ошолорду. Кана бизге эми иштебесин, ушул Жигитали акабыздын немесин чыгарып берсин. Адилеттүүлүк менен чечип берсин ушул ишти. Биз бужум эли бул тергөөчүлөргө өтө наразыбыз. Жакшы иш алып барган жок. Жакшы иш алып барып берсин. Болбосо мына азыр жеңебиз тараптагыларды бужумдан көчүрүп чыгабыз биз. Эл ошого даяр. Если иштебесе ошолор чоңдор, биз вес бужум жыйылып ошолорду бужумдан көчүрүп чыгарып беребиз. Ошол менин айтарым. Барбы дагы сүйлөөчүлөр? Сүйлөшүп бакса калсын. Мен Жигиталинин атасынын бүт тууган икасы болгон. Биз эми эли журтка кайрылып келдим. Жогорку жакта иштегендерге азыр бардыгы эме болгонун айтып өттү. Ошого жакшы көңүл буруп, жакшы тыянак чыгарат деп ойлойм.
Bizim жақшы вақты қара деп көзімен қылып, қылмыш қылған болса, жоопқа тартып беришин суранам. Сизби? Арзу биздин жоготканды көзөмөлдөн ошол класстан дагы биздин коллегалар келген, ушул айткан эжеге дагы сөз берип коелу. Айтыңыз. Анын үйүнө баралы, ошо экинчи Ооба, тараптын. азыр барабыз. Айткан эже. Урматтуу эли журт, баардыгыңарга мен терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Өтө жаман иш болуптур бул жерде. Силер эмес эне болуп мен кайрылып кеттим. Бирок мен сиздерге эчтеке дей албайм, бирок мен жогоруда отургандарга кайрылып кетем. Урматтуу Садыр Нуркожоев, биз сизди өтө көңүлдүү менен шайлаганбыз. Ушундай карапайым элди бейбай бечараны угат деп шайлаганбыз. Камчыбек Ташиев биз сизге сөйөнөбүз. Ошондой эле Зулушев, мен сизди жакшы билем. Сизге өтө чынчыл экендигиңизди мен айтып өтүп кетким келет. Ошон үчүн мен сиздерге эмне деймин? Бул жерде аялдар ошентип эрлерибизди тоготпой жатсак, мен дагы аялмын. Аялдар ошентип дебеленди кылып, байкелерибизге арыз-мунубузду айтып ушинтип ар нерсени баштап аткан болсок, биз ошого чек коюшубуз керек. Мен ошолорду акасынан дагы, башкасынан дагы биринчи келинди, ошону жүктөп кеткенге жүрөгү чыдап келген эне болгон жеңесине ушуларга чара көрүңүздөр. Себеп аял киши деп сыйлап, балдары бар деп сыйлап койсок, аял кишилерди өтө мындай эркектерди аяк асты кылгандардан көбөйүп кетип атат. А бирок ушундайларды тетири карап кетсек, мында биз эмне деген адам болобуз? Бул жерде мен сиздерге кайрылуумдун себеби ошол биринчи аялыны, экинчи ошо жеңесини, булар дагы ошол кандай жоопкерчилик болсо ошону тарткыла. Себеп бул жерде энени жүрөгү канап турат. Ушу канаган жүрөк ошондо да гана орун табышы мүмкүн. Эгер балдарга ичиңер ачса, балдарын баккан энеси бар экен. Ошо энеге бергиле балдарын багат. Анан дагы мен мына элдерге айтып кетейин, бираз сиздер мына тергөөчү карабай жатат, андай мындай дегениңиздерге биче түшүндүрмө берип кетейин. Азыр жаңы немеде мыйзамда тергөөчү экспертиянын негизинде гана карай алат да. Бирок жогорку нерселерден буйрук келсе, аялдар дагы жазасыз калбайт. Анан дагы мурун биз иштеп жүргөн мезгилибизде 94'ü толтуруп 20 бала болсодан тыгып кое берген. Бирок азыр биздин президентибиз жаңы мыйзамдарды чыгарып, толко ошол экспертиянын негизинде каралат. Буга бир аз убакыт турсаңыздар, биз ошко барып экспертиялар менен сүйлөшөйлү, бизден жардам берейли, бербейли эмес, бирок ушул болгон нерселерди мен жогоруга жөнөтүшкө ушундай аракет кылайын жан дүнүм менен, бирок жетет. Бирок ушунча карапайым элди арыз-мунуну угуш үчүн мен дагы эле чындык дизилдеген, чынчылмын деп отурган Зулушевка кайрылам. Бул Зулушев деген өтө карапайым элдин атасы. Карапайым элди эч качан сөзүн таштаган эмес. Дагы эле ошого карап чечим чыгарып берет деп кетем. Мен бардыңардан дагы эле кечирим сураймын. Жаман иш болуптур, мен уктум, көрбөдүм. Бирок эне болуп туруп, бул келинди эч качан аягымдан келбей жатат, эч качан кечиргимдан келбей жатат. Эгер ошончолук эр керек эмес экен, 3 балаң менен таштап кетип кала бербейсиңби? Каалаганыңа турмушка чыгып кете бербейсиңби? 3 балаңды карай албасаң, Аллага шүгүр, азыр алименттер чыгарып койгон. Башканы ошол мыйзамды чегде ошолорду алып жата бербейсиңби? Анан ошондо именно өлтүрүп эле эрден кутулуш эмес, ошол эрди дагы сурак сабалы бар. Бул аялга өтө күчтүү жаза берилиш керек деп мен жогорулардан суранам. Башка бардыңарга тазим этемин. Кудай кааласа, мына Садыр Жапаров жогору эл көзөмөл иштеп атат. Силерди дайым угабыз, жардам берип кетебиз. Бактыгүл эжеге дагы сөз берелиби же кандай? Бактыгүл же жыйынтыктаныңыз, анан биз үйгө барайык. Жигиттердин апасына сөз берелим. Мен жигиттердин апасы болом. Мен бу жерде бала калганма, 2 жыл азырга чейин. Ушундай баламды мыкачыларга, адам өлтүрчүлөргө
içine saldırıyorum ben günüm. Ben Sadır Japarov'dan sıranamcı öldürüyor adamlardan. Mizan çekindi bağırdı. Mizan çekindi. Kama perse kanası küydüm başlattı oynayayım. Ben kendimdi yenerlik hukukudan acıratıp baldardım bana alıp versin. Ben balamdan kalan 3 balanı adam öldürgen adamlarga baktırgım daha kevet. Bergim daha kevet. Karmatıkım daha kevet. Ah, men eli jurtuma rahmat deyim. Benim balamdı şunçalık izlep tap. Elin aldıda kötörüp жерге koyup koygan o kayaktagı bir tuvalette kalıp ketmegeniga azırga çeyin elime razı olom. Rahmat deyim. Sizlerge dağın rahmat. Şu benim balamdın yemesi kalıp ketmesin. Kıgan mıkaçılar özlerinin cezasını alsın. Ah, sizlerden yardam sırayım. Sadır Japarov'dan yardam sırayım. Benim жалғыз balamdı. Atası çok balamdı. Жақшы. Mizam çekinde sotta versin. Öldürgen adamları da kamap versin. Ben bundan başka iştekeye gücüm yetmeydi. Yerine rahmat. Ay canım balam, canım balam. Ay benim altındayım oğlum balamdı. Hayvan da öldürüp koydular. Yaman basa öldürüp taşap ketmeyin. Matapila bile seyaklarına kandık kanımdan. Dili bile nasıl kaçıya nokta var. Yüreğim titrem çıkar. Ay şundayım hayvanlar bala. Şundayım adamlar bala. Balam canım balam. Altın balam. Şulardan kanıda ölüp kaldım benim balam. Ay güneş sıcak balam. Akırkı günlerim yeni geldim. Oynaşta balamdı gözüge ilbey. Akaçedeki adamlar beni cürüp. Şunday жақшы adamlardı kızları. Tertipti cerdin kızı. Oynaşta aldı. Benim balam 2 gün kalganda bana çalıp apa kendinizde karma aldım diye aytdı. Ben giyinip gideceğim çoğalıp kaldı. Bular özlerin camandık taktarın caşırganda men balamdı öldürüp koydular. Vay cimse cirer benim balamda koyup koy vay vay. Oynasa oynayır beni. Men balamda ne külü. Külü sıcak balamdı öldürüp koydu kayıcırdı. Öldürgeni asılıp bir şu tuvalete müçelip taşlagan şunçalık özey adam balası yaşınday kılağı ya. Daha adam malda davan kısı kelbeydi, malda soygusu kelbeydi. Ben hazırga çeyin eli jurtuma, tuğan ırgıma razı bolam. Kaldırmay. Oy şayakta izlep çıkılap, tünü menen uktavay tap. Kolları menen kömüp koyganıga razı olam. Айылдык кеңештин депутаты саламатсыздарбы? Урматтуу туугандарым, саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр. Мына биздин Баткен областынын Баткен районунун Карабулак айыл өкмөтүндө эң жаман окуя болуптур. Мен ошол мезгилде Кыргызстандан чет жакта болгонмун. Бул деген бул эненин жүрөгүнү сыздаткан ушундай мыкаачылык адамдын кандай бул элде жашаганга айыл даракса жашаганга акысы бар дейм да. Кандай акысы бар, шерде жашап туруп шунча мырзаларыбыз бар. Кыргыздын желегини көтөргөн мырзаларыбыз, аталарыбыз бар. Кандай шолорго убакыт берип, кандай шолорго көңүл кош коюп тиктеп отурасыздар дейм да. Койбош керек буларга мыйзам түрүндө, закон түрүндө жоопко тартыш керек бардыгынычы. Бечарага күн жок. Бечарага вообще бечаранын кылмышты кылып кеткенде тум коюп соттордогу билет, умный дагы соттордогучу. Бечара кылмыш кылса, мындан пул алам деп, шону тез арада сотчуга өкүм чыгарат. А байларга неме жок. Мыкачылык иш кылганды сага сен сотто деп түртөт соттор. Бу соттор өтө умный, мен бу сотторду жакшы билемин. Шундай энени сыздатып, бужум эненин жаштары карап турганга биз эч кандай жүрөгүбүз чыдабайт мисалы. Мен именно мен үчүн чыдабайм мен. Жогорку кеңеште депутаттарга Sadır Japarov, Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov'a men kayrılıp ketemin.
Uşu mıkaçılarga azır erkek менен аялдын укугу bir болуп калган. Аялга дагы эркекке дагы bir мыйзам чыгарсын. Bir эмени укукту колдонсун. Кандай эркекке жооп тартса, аялга да ошондой жооп тартыш керек. Кандай ушундай сыздатып отурабыз? Жападан жалгыз баласы болсо, башка баласы дагы болгондо эч кимге жалынбайт эде. Ушул эне жалдырабайт эде. Биз дагы энебиз, сиз дагы атасыз, сиз дагы энесиз, билесиз бардыгыны. Садыр Жапаров, өзүңүз дагы башыңыздан өткөн кандай иштер? Мен сизди жакшы түшүнөт деп ойлоймун. Мыйзам түрүндө ушу биздин Баткендин сотторуну, Баткендин тергөөчүлөрүнү, РОУду, УУДу, ГОДун бардык начальниктерини бүт көзөмөлгө алат деп ишенемин. Ушуну жакшы мыйзам түрүндө законго кара беришиңизди суранамын. Бу мыкачыларды берде бужум айылында жашаганга акысы жок, жашабаш керек. Жашабаш керек, акысы жок. Бардыгыны кууп чыгыш керек. Кууп чыгыш керек. Мотопила эмес, бир колубузга бир тикенек кирсе кандай болобуз? Кандай болобуз? Кандай эненин жүрөгү сыздап отурат? Мен чыдабадым буга. Сиздер кандай чыдап атасыздар? Шуга мыйзам түрүндө, закон түрүндө иш чара колдонуп бериңиздер суранамын. Рахмат эже, рахмат. Айыл өкмөт иштебейт, депутаттар иштебейт, эч кандай иштебейттер. 2 жолу эл менен чогулуш өткөрүп атабыз. Бириге дагы биздин айыл өкмөтү келип катыша алган жок. Катышкан жок, сураган дагы жок, сурап дагы койгон жок. Биздин айыл өкмөтүбүз адам өлтүргөндөргө сатылып кеткен. Мен билем. Сатылган айыл өкмөт. Депутаттар дагы сатылган. Бир депутат келип катышып койгон жок азыр. Мен сабырдан бери Мен бирок азыр эми келдим. Бири дагы келген жок. Келет, өкмөт дагы келет мынерге. Өкмөт келген жок. Мен 2 жолу чогулуш өткөрдүк. Бириге дагы келген жок. Мен 2-3 жолу бар. Өкмөттү имле булардан чакырды. Мен имле өзүм телефон кылдым да. Экинчи тараптын үйүнө барып Качып элем. барат dedi. Бирок качысыдан келген. Мисалы бул жерде өкмөттүн милдети эмне? Өкмөт 4 адам топтолгон жерге барып эмне болуп атат? Элди тагдырын чечип бериш керек. Бул жерде ушунча адам топтолсо өкмөт хабары жок болсо буну өкмөт билбейм кандай жооп берет. 3 айдан бeri өкмөт менен бир ооз сурап койгон жок. Өкмөттү чакыралы да. Өкмөт каршы чогулушта экен, бирок өкмөттүн катчысы же ошол өкмөттүн замы келиш керек болчу. Биз кече билбедик деп атат. Хорошо, кече билбесе бүгүн билип мына кайра чалдык. Жок дегенде бир киши мына Кадича эже өзү барып жүргүлөдү. Мына эл чогулуп атат могу жерде. Чогулуш болуп атат. Уккула силер дагы деп чакырып келди. Келген жок эч кимчи. Сиз айылдык кеңештин депутаты болосуз да? Мына эми эже дагычы, Бактыгүл эже дагычы, эми ошо мына 3 айдан бери болгон нерселерди айтып атат да. Мисалы бул жерде сиз айылдык кеңештин депутаты экенсиз. Эже канча чогулуш болду бул жерде, канча эл чогулду, бул жерге бир дагы депутат бут коюп басып келген жок да. Бул айылдык кеңештин депутаттары ушундай иштерде катышпай, ушундай иштерде жардам бербей, эмне кылып жүрөт билбеймин мен ушул нерсеничи. Негизи келип тикеден тике туруп жардам берип, кандай юридикалык консультация, кандай жардам керек, эмне болуп атат, жалгыз бой аялдын эмеси кандай болуп атат азыр, коркунучта турабы, акыбалды сураш керек. Не жеп, не ичип атат бул эже, ушулардын бардыгын мына кыштын күнүндө отун сусу барбы, бар жогу барбы, эмне болуп атат, ушуларды деген кызыгып ушуну келип сурап туруш керек эле. Мына эже өзү оозу менен айтып атат. Келген жок эч ким келген жок, эч ким кабар алган жок деп атат да бул жердечи. Чогулушка келип катышканга убакыттары жок биздин өкмөттөрдүн. Макул эжелер, сиздердин дагы бардык бужум айыл тургундары сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздерден дагы уктуңуздар Бактыгүл эженин. Биз дагы терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биз Бишкекте болчу, мен дагы укканда аябай жүрөгүм ушунчалык бул жаман угулат экен. Булчу адам өлтүрдү десең, эми адам өлтүрүлөт экен да, илгенден бери өлтүрүлүп, хорошо өлтүрүптүр деп мындай эметесиң, мотопила менен кесип туалетке таштады деген нерсе бул жүрөгү ушуну алып ушунчалык уккан кулакка жагымсыз, ушунчалык мындай жүрөк эми бербейт экен да, туруштук бербейт экен анча мынча нерсегечи, мындай нерсеге. Карманный зарядчик эмне бар? Карманный зарядчик барбы? Мен зарядым отуруп атат да, азыр экинчи тараптын үйүнө барышым керек эле да. Жокпу?
интервью берип койбоймунбу сага. Сиз ким болосуз? Мен жогорку эл көзүм менен келдим. Балалар менен бирге иштейм. Азыр эже зарядым кичине аз калды, Азыр экинчи тараптын үйүнө дагы барышым керек да. Мынаны айткым келди эле да. Бизде бир эженин баласы бир муш уруп, бир эле муш уруп койгон үчүн 2 апта камакта жатты да. Анан бул мүчөлөп, мотопила менен мүчөлөп бурутуп койгондор кандай жарыкта басып жүрөт деп ушуга өтө таң калып атам да. Биздин мыйзам каяка кетип атат? Биздин эл журтубуз каяка кетип атат? Бул дүйнөнү дүңгүрөткөн өтө суук кабар болду да. Ушул нерсени ушу биздин жогорку органда иштеген силерге айтып койгум келет эле да. Буну сөзсүз жазасын алыш керек. Рахмат эже, айтсыңыз. эл мисалы макул органдарга жардам берип, эл өзүбүз ушул нерсени жерлерде иш чараларды алып жүргүзөйлүчү, мына аялдарга, келиндерге сен үйдөгү ордуң мынандай, коомдук ордуң мынандай деген нерселерди жүргүзөйлүчү, суранычы сиздерден. Депутат келип ушул маселени жергиликтүү деңгээлде, жергиликтүү кеңеште карасаңыздар болот да, жетекчилерге, укук коргоо органдарына кайрылсаңыздар болот да. Мен ойлойм, ушу эл биримдикте болсоңуздар, ушул эменин тергөөнүн мыйзам чегинде жүрүшүнө өөлгө түзөсүздөр деп ойлойбуз. Эми биз экинчи тараптын үйүнө бара берели. Ооба, биз Кадыш эже кичине сүйлөп койсун, ким билсин. Менин зарядым калбады. Хорошо. Кадычеде сүйлөсөңүз биз эртерээк экинчи тараптын үйүнө дагы барсак, Урматтуу мына мени бужун элине, элим журтум. Мына бизге эң оор, эң кыйын, эң коркунучтуу күндөр биздин айлабызда болуп өттү. Буга эч качан адам баласы чыдабай турган сөздөр болду. Мен ошондон неме кылып, мындай мыкачыларга мыйзам чегинде жооп беришини мен да жогорку элди көзөмөлөмүн. Ошо ушул иш башталгандан бери өзүңөр көрүп, балдар артыңардан жүгүрүп, канчалык неме кылып жүрдүк. Мына Кудайга шүгүр, мына эли журтум айландым. Эл бар, журтубуз бар. Эч качан биз коркпойбуз деп мен ишенем. Мен урматтуу президентибизге, Садыр Жапаровга, дагы Ташиев Зулушевдарга кайрыларым. Кыргыз элине ыйлатпай, кыргыз элиге акыйкаттыкты, чындыкты чыркыратып чыгарып беришине. Мына биздин бийлик органдарыга бардыгыга шуларга тапшырма берип, şu karapayın elde iyilatpay, çındık taka çeçi versin men sıranap. Men bucun elige bardığıga razıçılık bildirem. Üçünce baldan 3 gün 4 gün uktavay, bütün bardığı, jirögü, eli üçün, mekan üçün, nimesi üçün soğup, şular bana elini o şu tuvalette çirip ketmeslik üçün şu baldar hareket kıkar. O şular şunçalık çıkmaganda men oylayımın ol жоқ болып кетеді да. Туалетте оның немесі жоғарып кетеді да. Кадычечи, рахмат сизге, чоң рахмат. Анан дагы бир ооз сөз, Арзу, бул жерде биз азыр чогулуш өткөрүп атканын бир эле тарапты өткөрүп атабыз. Экинчи тарап чакырылганда. Экинчи тарапты чакырбадык, чакырбаганыбыздын себеби азыр эл эки тарап болуп урушуп кетиш, мындай эме коркунучу бар да. Аны баарыңыздар түшүнөсүздөр да. Ошондуктан биз азыр экинчи тарапка өздөрүнө барабыз, өздөрү менен сүйлөшөбүз да. Кеттик. Тергөөчүлөргө да кайрылабыз. Кана сүйлөп берет экен алар. Биз экинчи жака барып келели. Жоқ, келсин мен айткен келсин. Элди алдыда келсин, ояка кереги жок тергөөчүнүн. Мен айткен келип сүйлөсүн. Мен али Курманбек, ey, mana ette tergөөчүнү чакырат. Үйү кайсы жакта? Экинчи тараптын билбейсиз. Ушу мен да кошулуп барсам болот эле ошого. Тергөө тууралуу өздөрүнүн ойлорун айтышты. Тергөөнүн жүрүшү боюнча айтып койгон да. Укулары келип атат да. Тергөөчү сизби? Ошо боюнча ана элди алдыга барып сүйлөп койсоң, Мен
Видео Баткен райондық иштер бөлімінде тергөө кызматы начальник болуп иштейм. Бул жагдай боюнча айта кетсем, өзүңүздөр белгилүү, бул жагдайга анча кереги жок. Азыркы учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бүт бар тийиштүү экспертизалар дайындалган. Биринчи дайындаган экспертизабызды жабырлануучу тарап таанышып, өтүнмө берген, кошумча экспертиза дайындап берүү жөнүндө. Кошумча экспертиза дайындап, баардык экспертизаны тергөөчү ишекке барып дайындап өткөрүп келген. Азыркы учурда ошо дайындалган экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз. Ал бизге факат жыйынтыгы келе элек. Ошо экспертизанын жыйынтыгы келсе, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз. Мыйзам чегинде канча күндө келет? Мыйзам чегинде ал экспертизаны биз ага жооп бере албайбыз. Себеби ал биздин системага карабайт. Мыйзамда жазылганда ушунча күндө чыгыш керек деген. Алардын системасы бөлөк. Билесиз да сиз, мыйзам чегинде 3 айдын ичинде биз бир эле экспертиза эмес, анын тийиштүү экспертизалар көп дайындалган. Көп нерселер дайындалган. Ал бир эле экспертиза бизде Ошто бары бар, Бишкекте бары бар, Баткенде бизде андай нерселери жок. Бүт бар узак жолдо дайындалат. Ага эми убакыт талап келет. Жетиши, келиши, ал жактан эксперттер аны изилдеп, корутунду чыгарышы убакыт талап кылат. Ал корутунду келгенден кийин аны биз жабырлануучу тарапка тааныштырабыз. Жабырлануучу тарап макул эмес болсо өтүнүч менен кайрылат. Ошо өтүнүч менен кайрап повторный тийиштүү экспертиза дайындайбыз. Ошон үчүн убакыт талап кылат да бул. Кечиресиз, дагы бир суроодо мына азыр тергөөчү Алмаз Нажимидинов алып баратат экен, бул жактан калктан суроо болуп атат да, эмне үчүн биздин кошуналарыбызды ошол күндө катышкан свидетельдерди дагы чакырыш керек болчу да, негизичи кошуналар суралат да, туурабы, тергөө эмесинде. Ошолор бизди чакырган жок деп атат да, буга кандай комментарий берип кетет элеңиз? Бул боюнча бүт бар тийиштүү аракеттер жүрүп атат. Аны мен тергөөнүн жыйынтыгы менен факты суроо жоктоо берилат. Азыр тергөөнүн жүрүшүндө мен толук ачыкка чыгара албайм. Анын следственный тайна деген бар. Аны ачыкка чыгаруу пока бизге болбойт. А бирок азыркы учурда тийиштүү адамдар чакырылып суралып атат. Азыр только суроо да. Мына жабырлануучулардан ичим чакырылган жок да азыр. Жабырлануучулардан hem сураш керек да. Бул кандай? Жабырлануучу тарап жок, энеси чакырып суралып атат. Ошо Мени көргөнүм 3 ай болду, энеси мен болом. Чакырган жок, мен өзүм бардым 3 жолу. Өзүм бардым, мени чакырган жок. Тергөөчү чакырып өткөндөн мен тааныштырдым. Жок, эч кандай тергөөчүлөр 3 айдан бери мени келип сурап же мени алып барып бирдеке сураган жок. Мен өзүм эшигини такылдатып 3 жолу бардым. Барганда аш жеп отурабыз дейт го тергөөчүлөр. Туура. Мен аш жеп отурамын, мен бошогонумда барам дейт. Ошо этте мен мына аяш балдарым менен 3 саат күтүп отурдум. Ашты жеп курсагын тойгозуп келип столдо отурдум мынантип. Бу жерде каны кайнап бирдекени чече турган адам барбы биздин Баткенде өзү? Кайнаган адам барбы? Өлгөн адамды жок дегенди актай турган. Өлүктү актай турган. Майли башка нерсе оякта туруп турсун. Ошо менен жооп бересиз. 3 айдан бери бир тергөөчү келип мен сураган жок. Эже жүрүң, сиз мага жооп бериңчи деп сураган жок. Онан башкасы менин комшу колоңдорум башка эч кимди сураган жок. Иштеген жок эч ким. Бул боюнча өлүктү өлтүрүп алып кетиптирлер, водительдерин неге кармабайбы? Неге машиналарды киргизбейт? Айдап жүрөт машинасын. Өзү бул боюнча мен дагы айтып мыйзам чегинде ошо эч качан чечим